11 каналын жаңалыктар кызматы өз ишин улантат. Саламатсыздарбы? Бишкекте студияда мен Элем Куленбекова. Бүгүнкү чыгарылышта мандатпы же ай берби? Республикада журт партиясы ичинен ыдырай баштады. Төө бурчактын баасын ким көтөрөт? Өкмөт өкүлдөрү дыйкандар митинг өткөрүп жаткан Таласка жөнөп кетишти. Өзбек чегарачылары 2 тажик жараны алып өлтүрүштү. Каза тапкандардын сөөгү Өзбек аймагында кала берүүдө. Мына ушул жана башка жаңалыктар менен эмек кенен мазмунда. Шайлоодон кийин партиялар ичинде мандат бөлүштүрүү чоң маселеге айланып жатат. Республикада журт партиясынын талапкери Айда Исмаилова күч органдарына кайрылып, анын атынан ким жасалма арыз жазганын таап берүүнү өтүндү. Ал арыздын негизинде Исмаилова депутаттык мандаттан өз эрки менен баш тартты делет. Ички иштер министрлиги бүгүн бул кайрылуу негизинде кылмыш иши козголгонун билдирди. Айда Исмаилова аталган партия тизмесинде депутаттыкка 20-чы талапкер эле. Ал арада республикада журт билдирүү таратып, Исмаилованын айткандарын төгүнгө чыгарды. Партия беделине шек келтирди деген доо менен Исмаилованын өзүн 10 миллион сомго доого жыкмай болду. Саясий уюм ага каршы арыз менен башкы прокуратурага кайрылды. Исмаилова депутаттыкка өткүдө өз округунда жетиштүү добуш топтой алган эмес, дейт партия. Мындай шартта талапкер дооматын арта албайт. Бул тууралуу партия өз талапкерлеринен ант алган экен, чоо көрөлү. Мен Исмаилова Айда Жекшенбаевна, республикада журт саясий партиясынан парламенттик шайлоого Бишкек шаар округунан талапкер болуп жатып, бир мандатка жетиштүү добуш алууга жогорку кеңешке депутат болуп шайланып калсам, фракциядагы көпчүлүктүн чечимине баш ийүүгө, фракциядан чыкпоого, эгер шайлоочулар тарабынан бир мандатка жетиштүү добушка ээ болбой калсам, өз эрким менен арыз жазып талапкерлердин тизмесинен чыгууга, партиянын саясий кеңешинин чечимдерин так аткарууга, ал чечимдерге баш ийүүгө, партиянын уставын так сактоого жана программасын ишке ашырууга ант берем. Берген антымдан тайсам, жараткан Кудайым урсун, балдарымдын жакшылыгын көргөй алам. Бирок чынында республикада журт партиясынан нааразы талапкерлер Айда Исмаилова менен гана чектелбейт. Дагы 8 талапкер сот органдарына кайрылып, аларды мыйзамсыз тизмеден алганы боюнча доо арыз жазышкан. Кечээ райондук сот ал арызды канааттандырган жок. Эми ал талапкерлер акыйкат издеп жогорку сотко кайрылмай болушту. Эскерсек, аталган партия шайлоодо жеңип 28 мандатка ээ болгон. Бирок шайлоодон кийин партия 70ке жакын талапкерин тизмеден өз эрки менен чыкты деген. Борбордо шайлоо мандат темасы актуалдуу болуп атса, аймактарда дыйкандар өз түйшүгү менен элек. Таласта дыйкандар төө бурчактын баасын төмөндөп кетишине байланыштуу нааразылык акциясына чыгышты. Айталы, быйыл төө бурчактын баасы кескин түшүп 25-35 сомго эле бааланып жатат экен. Мурдагы жылы төө бурчактын 1 килограммы 100 сомдун тайланасында сатылган. Бишкекке өкмөт башчыга келебиз деп оолуккан дыйкандарды утурлай, бүгүн өкмөттөн атайын делегация Таласка жөнөп кетишти. Монополиянын жөнгө салуу агенттигинин жана Айыл чарба министрлигинин өкүлдөрү бүгүн жеринде абал менен таанышты. Абактан качкандарды жаап жашыргандар мыйзам жоопкерчилигине тартылат. Бул тууралуу бүгүн Ички иштер министри Мелис Турганбаев билдирүү жасады. Айтымында карматпай жүргөн качкындардын жашынган жерин билип туруп, ал тууралуу тиешелүү кызматтарга билдирбеген жарандарга чаралар көрүлөт. Милициядан кабарлашкандай, кылмышкерлерди издөө иштери уланууда. Эскертсек, өткөн аптада абактан качкандардын бирөө кармалып жок кылынган. 3 кылмышкар дагы эле эркиндикте. Бул себептен милиция жарандарды астейдиликке жана кызматташууга чакырат. Эми Борбор Азия жаңылыктарынан Өзбек-Тажик чегарасында 2 адам окко учту. Окуя Өзбекстандын Самарканд облусу менен Тажикстандын Согди облусу чектешкен аймакта болгон. Өзбек чегарачысы аткан октон 2 тажик жараны мүрт кетип, 3 жарадар болушкан. Маалыматка караганда, тажикстандык 5 жабан адашып, Өзбекстандын аймагына кирип кеткен. Окуя узаган аптанын аягында болгону айтылууда. Тажик чегара кызматы иликтөө жүрүп жатканын билдирди. Ал эми Өзбек тарап бул тууралуу комментарий бере элек. Атышуу чегарада эле эмес, Израилдин түштүгүндө да өткөн түнү орун алды. Бершава шаарында автобустук станцияда кароолдо турган израилдик аскерге кол салынды.
Каза тапкан аскердин куралын тартып алып, кол салган адам тегеректегерге туш келди ок чыгарган. Андан 10 киши жарадар болгону айтылууда. Израилдеги соңку 3 жумада кол салуулар күчөп, кеминде 50 киши курман болду. АКШ мамгатчысы Джон Керри Израиль менен Палестин бийликтерин сүйлөшүүгө чакырды. Джон Керри Израиль кол салууларга тушугуп жаткан жарандарын коргоого укуктуу экенин белгиледи. Ушул аптада АКШ мамгатчысы Германияда Израиль жана Палестин башчылары менен сүйлөшүүлөрдү өткөрөрү анык болду. Израилдегидей эле коомдук абалы тынч эмес, Сириядан миңдеген качкындар Түркияны каптоодо. Качкындардын көбү андан ары деңиз аркылуу Европага агылууда. Мигранттарды киргизүүнү чектөө максатында евро биримдик Түркиянын көңүлүн сатып алууга аракет жасоодо. Кече Ангела Меркель Түркиянын өкмөт башчысы менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Анда Европа өкүлдөрү Түркия менен бирдикте качкындарга жардам көрсөтүү боюнча ыкчам план иштеп чыгаруу белгилүү болду. Качкындарды асыруу үчүн евро биримдик Анкарага 3 миллиард евро убада кылууда. Түркия болсо мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, евро биримдикке мүчө болуу темасын кайрадан көтөрүп жатат. Ошондой эле ал өз жарандарына Шенген аймагына кирүү боюнча жеңилдиктерди сурады. Сиздер 11 каналын көрүп жатасыздар. Берүүбүздүн кийинки бөлүгүндө Сирияда ислам мамлекетинин согушчандары аба соккулардан улам олуттуу жоготууларга учурады. Кытай-Өзбекстан жаңы поезд каттама ачылды. Бишкекте Италия маданий жумалыгы башталды. Түркияга агымы токтобой жаткан качкындардын мекени Сириядан ислам мамлекети согушчандары да ири жоготууга учурады. Сирияда радикалисттерге тийиштүү делген машиналарга абадан чабуул жасалып, кеминде 40 согушкер жок кылынды. Хама провинциясына кече түнү болгон чабуулга 16 автомобиль кагылды. Чабуулду Орусиялык аба күчтөрү же Сирия армиясы жасаганбы азырынча белгисиз. Буга чейин бомбаладан Аль-Каиданын ана башчыларынын бирөө өлтүрүлгөндүгү да кабарланган. Эл аралык жаңылыктардан улантабыз, эми кошуна өлкөлөр турмушунан. Жакшы кабар, Кытай-Өзбекстан жаңы поезд каттама ачылды. Поезд 5600 км жолду Казакстан аркылуу өтүп, 7 күндө дарегине жетет. Поезд менен негизинен жүк ташылат экен. Каттам Кытайдын Борбор Азия менен экономикалык катышын бекемдөө үчүн киргизилгенин Синьхуа агенттиги жазат. Соңунда эми маданий жаңылык менен бөлүшсөк, Бишкекте Италия маданий жумалыгы ачылды. Жумалык 23 октябрга дейин уланат. Жумалык алкагында Италия искусство чеберлеринин көргөзмөсү, кино кечелери, ашкана сырлары боюнча мастер-класстар өткөрүлөт. Иш-чара Кыргызстандагы Италия элчилиги тарабынан уюштурулууда. Ушул сааттарга 11 каналынын жаңылыктары мына ушундай. Алар менен сиздерди мен Элен Куленбекова тааныштырдым. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, сак саламат болуңуздар.